Достор, менин атымда турган мына ушул 2 кабаттуу үй сатууга коюлуп жатат. Жери 8 соток экен, 2 кызыл китеби бар экен. 12 жилой комнатасы, нежилой 3 экен. Сатылып жаткан үй Ош область Кара Суу шаарына кирип кетип атканда мечит бар, билесиздер а? Ошол мечитке жетпей, оң тарапка кирип кеткен да. Мына ушул көчөдө экен. Өтө ыңгайлуу. Мисалы, эки тараптан келгенде дагы сонун экен. Жолдору асфальт болгон. Бул жакта даже газ бар экен да. Газ, суу, свет, канализация, септик экен, бирок септикти дагы жакшы кылган дейт. Кыскасы, азыр сиздерге ушул үйдү толук видео презентация кылып беребиз. Сиздер прямой хозяин менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Биз реклама кылып берип атабыз. Баасы $210,000 дейли атат, уступкасы болот. Кеттик, эми сиздерге үйдү толугу менен көрсөтөйүн. Караңыздар, мына ушул шаар тараптан келип атканда Россия заправка бар. Ушундай түз келесиз. Келгениңизде сиздин сол тарабыңызда мына ушул океан деген палас жүй турган жер бар экен. Ошол жерден эле оң тарапка кирип барат экенсиз. Оңго кирип барганда эле кийинки сол тарапка кирип барсаңыз эле сиздин оң тарабыңызда болот. Локация таштайт, келе бересиздер үйгө. Мына ушул мечитке дагы жетип калат экен. Сатылып жаткан үйдүн заборлору толугу менен жабылган жана бышык кыш менен курулган. Так, мындайынан кире турган болсок, бул навеси. Навестен киргенде биздин оң тарапта зеленый зонасы бар экен. Бул жакта гиластарды эгип коюптур, уже гиластар даже бышыптыр. Бул жагында 3 комнат времянкасы бар экен. Бул жакта дагы бардык шарты бар. А бул жагында 3 очок. Бул жеринде көрүп атабыз тапчаны. Бул жакта деле бир ортого сонун кылып тапчан кылып коюптур. Үйдү чындыгында чисто для себя, для удобства мындай маза кылып жашаганы салган экен да. Эми сиздерге үйдүн ичин көрсөтөйүн. Так, үйдүн ичи мындай кире турган болсок, комнаталарды бөлүп салган. Үй бүлөсү чоң адамдарга жана бул үйдү под бизнес ушул жактарда бала бакча же болбосо мектеп ушинтип ачып иштеткендер бар да. Караңыз, бул мына бир чоң залы. Бул биринчи комната. Бул экинчи комната кухня. Көрүп атасыздар, кухнянын бардык шарты менен полностью кылып койгон. Бул жактан сырткары наркы времянкада деле кухня бар экен да. Бул дагы бир комната. Бул уже биринчи кабатта кухня менен 3 бөлмөлүү болду. Бул дагы жөн эле ушундай бир түшө турган жери бар экен. Просто жерди чукуп жакшына кылып туруп салган экен да. Мына жактан экинчи этажга чыга турган болсок, караңыздар. Узун коридор, комнаталар мына ушундай бөлүнгөн. Бул бир чоң зал. Мынанын бардыгы калат экен. Бир эле ушул эмес, ар бир комнатада эмнелер болсо, ошонун почти бардыгы калат дейт. Мына бул экинчи комната, экинчи этаждагы. Бул үчүнчү комнатасы. Бышык кыш менен сейсмопоезддары мындай полноценный салган экен да бул үйдүчү. Мисалы, сатып алган адам действительно бизнес кылса болот. Мына бул 4-үнчү комната. Астында кухня менен 3 болду, 7 комната. Будан сырткары дагы комнаталар бар. Бул жер мындай типа терраса сыяктуу болуп калыптыр. Бул жактан чыгып эле бул комнатага ушул тараптан кирип кетсек болот экен. Бул мына биринчи комнатасы. 7 болгонсо бул 8 болду. Мына бул уже 9. Мына 10. Туугандар, 10. Бул жагы 11. Көрүп атасыздар, чындыгында үйдүн ээси маза кылып жашаганда ушундай шарт менен жасаган, сонунда мындай удобство жакшы болгон экен. Караңыз, бул жакты дагы сиздер кухня кылсаңыз болот. Мына кухнясы. Өдөдө кухняларды кошуп эсептеп атам. Бул жакта дагы бир прачечный экен, бул жакта кийимдер жүй турган жер. Бул жакта деле ошондой. Бул жагы болсо ванный комната. 4 минутта жетпейт окшойт бул жака. Эми кийинки комнаталар көрсөтөлү. Караңыздар, лестницанын астында мындай бир комната бар экен. Бул жака жылуулук кирбейт дейт. Анан бул жактан деле чыгып кетсеңиздер болот экен. Бул жактан эми времянкага кире турган болсок, караңыздар. 1, 2 нарагында кухня менен 3. Эми кухняны, конечно, эсептебейбиз. Ошондо деле жилой 13 же 12 комната болот атат да. Караңыз, бул жерди баня кылсаңыз болот экен. Мына печканы тапит эткенде мощный болот да. Караңыз. Бул уже мына экинчи комната, бул жагы менен 3 болот экен. Газ бар, газ иштейт. Анан бул жактан огородко чыгып кетсеңиз болот. Үй жактуу туугандар, мага чын айтсам үй жакты. $210,000 экен. 8 соток. Общий комнатаны өзүңүздөр эсептеп көрдүңүздөр канча комната экен. Нежилой 3 болсо, жилою
примерно 11-12 чыгып атат да. Бардык шарты менен. Туугандар, сатылып жаткан үй Ош областы, так Кара Суу шаарына кирип баратканда мечит бар, ошол мечитке жетпей сиздерге локация жөнөтөт хозяин. Ушул локация менен келе бересиздер. Келсеңиздер эле сиздерге үйдү көрсөтөт, басын келишесиздер, жакса алып койсоңуздар болот. Негизинен под бизнес мен сиздерге сунуштайм, алып койсоңуздар өтө сонун иштейсиздер.